Өзбекстанда дамба жарылып 2 жаш бала каза болду. 1-май күнү таң эрте Сырдария облусундагы Сардоба суу сактагычындагы дамбалардын бирин суу жырып кетти. Куткаруучулар суу сактагычка жакын жайгашкан айылдардагы тургундарды көчүрүүгө үлгүрүштү. Жергиликтүү тургундардын биринин айтымында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, ички иштер органдарынын жана улуттук гвардиянын кызматкерлери таң атпай элди ойготуп көчүүгө чакырышкан. Таңкы саат 6-дан күтүүсүздөн айгай башталды. Көчөлөрдө милиция кызматкерлери тургула, Жизакты көздөй качкыла, Сардоба суу сактагычындагы дамба жарылды деп кыйкырып жүрүштү. Биздин үй суу сактагычтан 1 чакырым аралыкта жайгашкан. Дароо документтерибизди алып көчөгө чыктык. Элдин баары дүрбөлөңгө түшүп, машинелерин айдап качып жатышыптыр. Биз да качтык, суу күрүлдөй эле каптап кирди. Биз айылдан машинебиз менен чыгып кетүүгө үлгүрдүк. Ушул тапта 1 жана 1А совхоздору толугу менен суунун алдында калды. Башка совхоздордогу тургундарды көчүрүү иштери улантылууда, деди ал. Өзбекстан ОКМнин маалыматына караганда, жалпысынан 56 адам жабыркап, 70 000 адам коопсуз аймакка эвакуацияланды. Жизак облусунун ички иштер министрлиги 9 жана 14 жаштагы балдардын каза болгондугун маалымдады. Кырсык болгон жерден Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев кабар алып жатат. Сардоба суу сактагычы 2017-жылы курулган. Ага 922 миллион куб метр суу батат. Анын бийиктиги 28,8 метрди түзөт.